Назарыңыздарда Борбор кала жаңылыктары. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев Кыргыз Республикасынын өкмөт үйүндө Бишкек шаарынын аймагында калкты азык-түлүк менен камсыздоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Биринчиден ушул күнгө чейин Бишкек шаардык мэриясы 90 миңге жакын аярлуу үй бүлөлөргө жеттик. Бул 90 миң түтүнгө. Ушул убакта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жардамы менен 4300 үй бүлөгө жардам көргөзүүгө азык-түлүк даярдоо жагын бүтүп калдык. Бул башында Кыргыз өкмөтү жана Чүй областынын жетекчилери менен барган келишимдин негизинде Свердлов районунун Акжар конушуна 1800 аярлуу жаранга, ошол эле убакта Ленин районуна чектеш Сокулук районунун Ак Ордо 1, 2, 3, Селекция, ТЭЦ-2 жана Ак Тилек конуштарындагы 2500 аярлуу жаранга өзүбүздүн өкмөттүн жардамы менен даярдалган социалдык баштыкчаларды даярдоо иши аяктап калды. Кудай буйруса 1-2-3 күн ичинде даярдап баштайбыз. Коронавирус илдетине Бишкек шаары карантин жана өзгөчө абал киргизилгенден бери 7 багытта иш алып бардык. Биринчи багытта Кыргыз Республикасынын өкмөтү 6000 кап унду ар бирөөнү 1,5 миңден Бишкек шаарындагы райондорго бөлүп берген. Анын баарын толугу менен таратып бүттүк. Андан экинчи жардам Бишкек шаарындагы кайрымдуулук фонддору тарабынан 15 миңге жакын социалдык жардам көрсөтүү үй бүлөгө жардам көрсөтүү убадаланган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 10 миңге жакыны таратылып бүтүлдү. Рамазан айынын ичинде ошол кайрымдуулук фонддору тарабынан, Араб кайрымдуулук фонддору тарабынан калган баштыкчалар бул Рамазан айы ичинде таратылып бүтөт. Андан тышкары Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин өзүнүн эсебинен 17 миңге жакын биздин социалдык коргоо кызматтарында учетто турган биздин жарандарга 17 миң үй бүлөгө Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджети тарабынан жардам берилди. Бизнес өкүлдөрүнөн 20 миңге жакын аярлуу үй бүлөгө жардам берүү жөнүндө сөз убада берилген. Алар аны ашыгы менен аткарып, ушул убакта 22 миңге жакын үй бүлөгө жардам берилди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Бишкек шаарындагы жайгашкан Бишкек менен чектеш Чүй областындагы жаңы конуштарына азыркы эле айтып отурган Акжар конушу, Ак Ордо 1, 2, 3 жана Селекция, ТЭЦ-теги конуштарга биринчи этаптагы берген жардамы болгон. Андан кийин борбордук штаб тарабынан Бишкек шаарына берилген 1000ге жакын баштыкча болду. Аны да биз муктаж аярлуу жарандарга жеткирип бердик. Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн Бишкек шаарындагы бул жерде ички мигранттардын да болгон по факту проживания деген Бишкектеги жарандарды камтыган жардам 30 миң аярлуу жардамга муктаж үй бүлөлөргө социалдык баштыкчаларды таратып беришти. Көп кишилер атын атабай жардам берип атышат, бирок ошонун баардыгын акимияттар менен эмтуулар, квартальныйлар регистрация кылып, бул түндүкстөгү 12-27 системага киргизип атабыз. Өзүңүздөргө жана жакындарыңыздарга сак болуңуздар. Бишкек сүйүктүү шаарыбыз.